Франциядан Кыргызстанга келген турист карьер Флорентина жоголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы кабарлады. 17 октябрь күнү жүзеки кызматына Франциянын жараны Пьер аттуу адам кайрылып, Флорентина аттуу таанышы 9 октябрдан бери дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Акыркы жолу болжол менен саат 20:22:00 чамасында байланышка чыккан. Ошондой эле 17 ноябрь күнү Франциянын жараны арыз менен кайрылып, анын жубайы 1994-жылы туулган карьер Флорентинаны издөөгө көмөк көрсөтүүнү суранган. Жубайы 9 октябрь күнү болжол менен саат 20:00 чамасында Ош шаарынан Бишкекке келгендиги тууралуу билдирип, ошондон бери дайынсыз. Ошол замат райондордун милиция башкармалыктарынын жана шаардык милициянын бардык кызматтарына маалыматтар берилип, тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары активдүү башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча акыркы жолу карьер Флорентинаны Ысык көл облусунун аймагында Бишкек балыкчы трассасынан жол тосуп турганда көрүшкөн. Бул маалыматтар текшерүүнү талап кылат. Ошого байланыштуу Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгына да маалыматтар берилген. Учурда издөө иштери уланууда.